Алтынбек Нурбаев Биримдикте аракет коомдук бирикмесинин жетекчиси. 20дан ашуун мүчөсү бар бул бирикмеде туаса жана түрдүү кырсыктардан улам майыптыгы барлар чогулган. Алардын башын бириктирип, көйгөйлөрүн чогуу чечүүнү максат кылышкан. Ыйык Рамазан айында Элим Барсыңбы Ош кайрымдуулук фонду тарабынан уюштурулган иш-чарага чакырылышкан. Анан ушу Элим Барсыңбы фонду менен ушу көптөн бери тыгыз байланыштабыз. Ушу озачарга чакырып, озачарда оза ачканда ушу биздин балдардын коляскаларын көрүп, ушу балдардын коляскалары эскирип калыптыр деп анан ушул Бегимай деген кызы Исмаил туган ошол көтөрүп чыкты. Биздин мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга коляска берип атат бирден. Аябай кубанычтабыз, кубанычыбызга чек жок. Ошо биздин бир балабыз Каракулжадан келди. Ол мал чарба менен иш кылат, ушул коляска менен айдап малына чөп салат, жем берет, жайлоолордо өзү барып малдарын карайт, ошондой иштейт. Бир баланы Баткенден чакырдык, ал бала колясканы өзүнүн колу менен айда албаган үчүн колу слабый да иштебейт. Ошого бир колясканы ага бердик. Анан кийин ошентип баягы муктаж адамдарга бөлүп беребиз колясканы. Ушул бизге аябай ыңгайлуу. Мүчөбүздө азыр 20 адам бар. Ошол болосунда 20 адамдан азыр 4 эле коляска келди. Дагы көпчүлүк бар алар тургандар. Элим Барсыңбы Ош коомдук кайрымдуулук фонду тарабынан уюштурулган иш-чарага чакырылгандардын муктаждыктарын чечүү демилгесин аз күндүн ичинде эле ишке ашырып, аларга электрондук майыптык кресло коляскаларын сатып беришти. Ушул бүгүн жакшы демилге болуп, жакшы иш-чара болуп, Элим Барсыңбы фонду анын ичинде Бегайым деген карындашыбыз салым кошуп ушундай бир жаңы коляскалуу болуп отурабыз. Бул кишилерге терең ыраазычылык, Аллах ыраазы болсун. Деги эле бул сбор ачылганда кимде ким акча которуп, көмөк кылып, жардам берсе, баарына терең ыраазычылык, дайыма дуабызда болот иншалла. Андан сырткары кошумчалай кете турган нерсе, мен өзү жогоруда айткандай эле Касымов Нуртилек, спорттун кол күрөштүрүү боюнча Азиянын 3 жолку чемпионумун, дүйнө призеры, 3-орундун ээсимин. Дагы да кошумчалай кетсем, буюрса кийинки апрель айында Азиялык чемпионатка кайрадан даярданып аткан учурум, мен залга барышыма, мечитке барышыма, аяк бияка жылышыма бул коляскага аябай муктаж болчумун. Ушундай бир чоң муктажыма чечип берген бул жалпы ушул нерсе үчүн аракет кылган, жүгүргөн, чуркаган инсандарга дагы бир жолу терең ыраазычылык, рахмат демекчимин. Ыйык Рамазан айында 30 күн бою аталган фонддун кызматкерлери ооз ачыруу аземдерин уюштурушкан. Ага чакырылган майыптыгы бар Биримдикте аракет коомдук бирикмесинин мүчөлөрүнүн майыптык кресло коляскаларынын эскиргенин же мурунку чыгарылышта экендигин көрүшүп, аларга жардам берүү демилгесин колго алышкан. Азыр Ош шаарында өзгөчө күн, өзгөчө шаң болуп турат. Анткени Ош шаарында аракетке Биримдик деген бир коом бар. Ал коомдо майыптуулугу бар агаларыбыз, эжелерибиз менен түптөлгөн коом. Негизинен бир 30га жакын инсандар бар. Туулганда тагдыр насип кылып ошо баспай калган, жана кийин жашоо уланып атып, Россияда өлкө сыртына иштеп жүрүп, кырсыкка кабылып баспай калган инсандар бар болчу. Алар менен биз негизинен 2 айдан бери тыгыз иштешип атканбыз. Ошонун ичинде Ыйык Рамазан айында бул инсандарды, кайрымдуу инсандар көп озачарлыкка чакырып, мына ошол жерде биздин кайрымдуулук фонддо кайрымдуулук маданиятын жайылтууга чоң салым кошуп жаткан Бегайым деген кызыбыз дагы алардын арабаларын көрүп, коляска арабаларын көрүп, эскилигин жеткендиги жана алар уручной кол менен болгондугун көргөндө аябай мындай ызаланып, мына ушулардыкы мүмкүн болсо электрондук араба алып берсем деген ниет кылган экен. Мына буюрса ошо ниети ишке ашып, ал да жакын инсандарына бүт жарыя кылып, ошо жарыя аркылуу акча каражат топтоп, азыркы учурда 4 агабыздын муктаждыгы чечилип жатат. Албетте 4 дегенде бул Баткенден келген агаларыбыз бар, Жалал Абадтан келген агаларыбыз бар, ошол эле Ош областындагы Каракулжа, Өзгөн районунан келгендер бар. Мына ошонун ичинде 4 инсандын бир өзгөчө бир муктаждыгы чечилип жатат. Алардын кубанычына чек жок. Алар ушундай жакшы бир сөздөрдү айтышты. Силер бизге бир машина бергендей эле чоң кабыл алдык деди. Андан тышкары дагы өзгөчөлүгү бизге путубузга пут кошуп бердиңер деген да ушундай жакшы жылуу сөздөрүн айтышты. Биз ушул жерден пайдаланып, ушул Азия тур
телеканалдын эмгек жааматына, жетекчилигине жана ушул кайрымдуулук маданиятын жайылтууга көп салым кошуп аткан мээримдүү, кайрымдуу инсандарга биз терең ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз. Бул демилгени колго алган Бегайым аз күндүн ичинде эле өтө зарыл болгон биримдикти аракет коомдук бирикмесинин мүчөлөрүнө жардам көрсөтүүнү баштаган. Жаңы электрондук коляска алып берем деген убадасы ишке ашып, өзү дагы сүйүнүп турган чагы. Не деп баштайм, тааныштырамбы? Мен Бегайым Ашырбаева болом. Кайрымдуулукта иштегениме уже 6 жыл болду. Бул коляска алып берүү демилгеси ифтар өткөзүп жатып, мындай көзүмө көрүнүп калды да, негедир оюмда жок эле өзү негизи. Ифтар өткөзүп, артында отуруп, коляскалардын эскиргенин көрүп, боорум ачып кетти. Себеби алыстан келишет, Кадамжайдан, Баткенден, көп жерден келишет. Ошон үчүн карап колуман келишинче топтоп алып берейин деп чечкем. 2 коляска деп атып, жамаат менен сбор ачып, уже 4 коляска келип калды. Сүйүнүп, өзүм алгандай эле сүйүнүп. Ошо азыр берип тапшырып отурам. Бул демилге мындан кийин дагы уланат. Муктаждарды колдоо долбоору ийгиликтүү ишке ашуусу үчүн демилгечилер жан үрөп иштей тургандыктарын убадалашты. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.